Аймактардын алга жылуусу өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө. Региондорду бири-бири менен байланыштырган жол көйгөйүн, таза суунун, социалдык объекттердин жоктугун жоюу негизги милдеттерден. Көп учурда тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлөр жылда ордунан жылбаган электиктердин нараазычылыгын күчөтөт. Мисалы, Жумгал районунун Баш Кууганды айылы суунун башында туруп таза сууга жетпеген аймактардын катарында. 700 түтүн жашаган айыл эли капчыгайдан аккан сууну пайдаланышат. Жамгыр жааганда ылай аралашкан сууну ичүүгө аргасыз. Ошондуктан эртең менен болгон идиштерге суу толтуруп алуу адатка айланган. Канчалаган азап чегип, бала бакырабыз ооруп, бизден кийин мына иттин өлүгү да түшүп калат буга. Малдын өлүгү да түшөт бу сайдын суусуна. Жайкысын бул сайдын суусу кургайт, андан соң эмне болот? Андан соң арыкта суулар бар, ошол арыкта сууларды чакаларыбызга, чайнектерибизге, чөйчөктөрүбүзгө чейин куюп коебуз. Ал 10 күн турса да ичебиз. Оору эмне? Ошондон пайда болуп атат да, ошол оорунун баары тең. Жайкысын сайдан аккан суу азайып, арыктагы суудан пайдаланууга туура келет. Көйгөй жараткан таза суу маселесин чечүү үчүн 10 жыл мурда түтүктөр тартылып, баштапкы курулмалар курулган. Бирок булактын көзү соолуп калгандыктан элдин таза суу ичүүсү көпкө узаган эмес. Көйгөйдү чечүү үчүн 40 000 доллардан ашык суммага долбоор даярдалып, күзгө чейин ишке ашыруу пландалууда. Аристен 41 000 доллар бөлүнөт деп ошону таза суунун маселесине коюп, булактан тарттырып кирели деген ой болуп атат. Ошол где-то августта эгер проектти колдоп берсе, биз ушул жакшы аракет кылсак, ушул айга чейин бүтүрөбүз деген ойдобуз. Бул сыяктуу жерлердеги тезинен чечүүнү талап кылган көйгөйлүү маселелер региондордун алдында турган тапшырмалар менен жакынкы мезгилдеги пландар. Мунун баары аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн маселелери, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдери менен тапшырмаларынын жерлерде ишке ашырылуусунун жүрүшү боюнча президент Садыр Жапаров жумушчу кеңешме өткөргөндө кенен талкууланды. Мамлекет башчысы аткаруу тартиби аксап жатканын белгилеп, конкреттүү багыттар боюнча президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн жана район акимдери менен айыл өкмөт башчыларынын чабал ишинин айрым учурларына токтолду. Жерлердеги аткаруу тартибине көңүл буруп кетти. Мыйзамдардын жерлерде аткарылышы боюнча азыркы күндө бир канча жарлыктар чыгып жатат, тескемелер чыгып жатат, ошонун айылдарга чейин жеткирүү кантип аткарылып жатат, ушул боюнча чоң көңүлдүү ушул аткаруу тартибине көңүл буруп кетти. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчиликсиз ишине жол берилбесин белгилеп, борбордук бийликтин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөөнү күчөтүүнү тапшырды. Себеби ысырапкорчулукка тыюу салынганына карабай, азыр айрым аймактарда буга дагы деле жол берилүүдө. Ушуга чоң көңүл бурду, жергиликтүү бийлик ушуга катуу туруш керек, ушул жарлыкты аткаруусун талап кылды. Андан тышкары бул мал базарларды иретке келтирүү боюнча жана ККМдерди ишке алып баруу боюнча, андан тышкары мына азыркы жаз учурунда мына аймактарда селдер келип, аба ырайынын кескин өзгөрүлүшүндө алдын ала иштөө боюнча ушул маселелерге дагы токтолуп кетти. Жыйын катуу өттү, катуу эскертүү болду. Азыр Баткен областында биз пландаштырып жатабыз. Акимдерди жана мэрлерди чогултуп, тиешелүү мекемелердин жетекчилерин чогултуп жыйын өткөрөбүз. Биздин президенттин жыйынынын негизинде ошол жерде президент койгон тапшырмаларды ошол жетекчилерге жеткирип, жана тиешелүү талаптарды коебуз. Жумушчу кеңешмеде президент жерлерде туризм чөйрөсүн мындан ары алдыга жылдыруу жана уставдык капиталы 1 миллиард сомго жеткен туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду менен тыгыз өз ара аракеттенүү маселесине да көңүл бурду. Өлкөнүн ар бир бурчу эс алуучулардын көз жоосун албай койбойт. Бирок дааратканалардын, таштанды салуучу идиштердин жоктугу сынга алынып келет. Бул көйгөй Ош облусунда колго алынып, тейлөөнү жакшыртуу боюнча кадамдар жасалууда. Кечең 2 күн Сары Ой колотунда ошол коюлду, ГОМОС туалет. Уже коюлуп, ишке киргизилип, иш башталды. Аны атайы ошол түштүк Кыргызстан боюнча туроператорлорду, ошо боз үйдүн эгелерин чакырып, атайы ошол жерде чай уюштуруп, кофе брейк уюштуруп, адамдарды алып, негизги максат алар чогултуш, ошону көрүп, проект көрсөтүп туруп, башка юрт ичин лагерлерде уже грант катары эмес, өздөрү ошону сатып алып, өздөрү ошону ишке ашырып, өздөрүнүн сервисин, услугасын көтөрүш максатында болгон. Губернатор буйрук чыгарды. Ош областынын территориясынын ичиндеги национальный эл аралык парктарда Кыргыз Ата, Кара Шоро, Сары Ойдо ичинде эч кайерде кой союлбасын деп. Атайы жайкы сезондо мындан кийин санитарный санэпидемстанциянын выездной рейдтери болот.
келип сойгондон кийин башы бир жерде шыйрак, ал жерде ичегин сууга эле төгүп салып, ошол маселе көп кайрылуу болду. Бул арада алдыңкы региондордун мисалында аймактардагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн тажрыйба алмашуу максатында Жети Дубандын район айыл аймак башчыларынын республикалык биринчи семинары өттү. Анда былтыр эң мыкты айыл өкмөт наамына татыган Гүлчө айыл аймагынын ийгиликтери көрсөтүлдү. 18 миңдей эли бар аймак 90 миллион сомдон ашык инвестиция тарталган. Социалдык объекттер курулуп, аз камсыз болгон үй бүлөлөр турак жай менен камсыздалган. Президент облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жерлерде элдин күндөлүк турмушуна зарыл маселелерди ыкчам чечүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Айпери Самат кызы, Фейсен Турабыкеев, Алато 24, Жума кайрык.